АКШ качанкыга чейин Венесуэланы башкарат? Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп 7 январда Вашингтон Венесуэланы айлап эмес, жылдап да башкарууга даяр деп билдирди. Нью-Йорк Таймс маалымат агенттигине курган маегинде ал Америка кайсыл убакка чейин өлкөнү башкарары тууралуу алдын ала мөөнөт көрсөтүлгөн эмес жана ак үй качанкыга чейин кааласа ошол убакка чейин башкара берет деп айткан. Дүйнөлүк мунай көлөмүнүн 17%дан ашууну Венесуэлага туура келгендиктен ал жер жүзүндөгү мунай запасы эң көп өлкөлөрдүн бирине кирет. Бирок жабдуулар эскиргендиктен учурда Венесуэла 1%га жетпеген мунай өндүрөт. Bloomberg агенттигинин эсептөөлөрүнө караганда өлкөнүн мунай казуу иштерин калыбына келтирүүгө 7-10 жыл убакыт кетет. Трамптын айтымында Каракастын убактылуу бийлиги азырынча зарыл болгон нерселердин баарын берүүдө жана жетиштүү деңгээлде кызматташып жатат. Ошол эле учурда ал эмне үчүн АКШ Венесуэланын убактылуу лидери катары Мария Корин Мачадону эмес, Делси Родригести тааныганын түшүндүрүүдөн баш тартты. Эскерте кетсек, Мария Корин Мачадо оппозициянын лидери жана жакында Нобелден тынчтык сыйлыгын алган болчу. Мындан сырткары Трамп Родригес менен жеке сүйлөштүү жокпу айткан жок. Болгону аны менен мамлекеттик катчы Марко Рубио тынбай сүйлөшөт деп гана койду. Трамп Венесуэладагы операцияга даярдык иштерин жеке өзү көзөмөлдөгөнүн айтты. Анын айтымына караганда аскерлер Кентуккидеги базада Мадуронун резиденциясынын көчүрмөсүн курушуп, майда чүйдөсүнө чейин кылдат даярданышкан. Мындан сырткары Трамп Каракас Американын шарттарын аткарбаса, Венесуэлага күч колдонушу да мүмкүн экенин жашырган жок. АКШ Венесуэланын бардык мунайын өзүнө алабы? Президент Дональд Трамптын администрациясы Венесуэланын мунай экспортун толук көзөмөлгө алып, аны дүйнөлүк базарга сатууну көздөйт. Бул тууралуу АКШнын энергетика министри Крис Райт да билдирди. Анын сөздөрүн Трамп өзү да социалдык түйүнгө жазган билдирүүсүндө ырастаган. Райттын айтымында Вашингтон Венесуэланын мунайын түз эле дүйнөлүк базарга алып чыгып, экспорт боюнча бардык негизги баскычтарын көзөмөлдөөнү пландап жатат. Мындан ары биз Венесуэладан чыккан продукцияны базарга алып чыгабыз деп кошумчалады ал. Кеп сатуучунун милдетин жана мунайдан түшкөн кирешени АКШга өткөрүп берүү тууралуу болууда. Дегени менен Каракас ал схеманы жактырган эмес. Буга чейин Дональд Трамп Венесуэланын убактылуу бийлиги Америкага 50 миллион баррелге чейин мунай берерин айткан. Ал 3 миллиард долларга тети. АКШ ал мунайды базар баасында сатып, андан түшкөн каражатты Венесуэла жана Кошмо Штаттарынын элинин жыргалчылыгы үчүн жумшалаарын айткан. Мындай кадам Американын саясатын кескин өзгөрткөнүнөн кабар берет. 2019-жылы Венесуэланын мунай тармагына каршы катаал санкция жарыялаганда АКШ болгон. Жыйынтыгында мунай өндүрүү кескин азайды. Былтыр декабрь айында Вашингтон Венесуэланын жээгин блокадага ала баштаган. Ал эми 7-январда болсо америкалык аскерлер санкцияларды кыйгап өтүп жатат деген жүйө менен 2 танкерди, анын ичинде Орусиянын желеги астында бараткан Маринера танкерин да колго түшүрүштү. Венесуэланын убактылуу бийлиги Венесуэланын бүтүндөй мунай экспортун өз көзөмөлүбүзгө алабыз деген АКШнын планы боюнча азырынча комментарий бере элек. Бирок ак үй Венесуэла тарап менен жана мурда өлкөдө иштеп кеткен мунай компанияларынын өкүлдөрү менен тынбай сүйлөшүүлөрдү өткөрүп жатканын ырастады. Учурда Вашингтон мунай экспортун сырттан башкаруу моделин сунуштап жатат. Эксперттердин белгилешинче, заманбап практикада андай көрүнүш болгон эмес жана ал дүйнөдөгү ири мунай резервинин айланасындагы күчтүн тең салмактуулугун кескин өзгөртүп жибериши мүмкүн. Трамп мунайдын баасын түшүрүүнү көздөйбү? АКШнын президенти Дональд Трамп жана анын кеңешчилери Кошмо Штаттары Венесуэланын мунай тармагында узак мөөнөткө үстөмдүк кылуу планын талкуулап жатышат. Трамптын пикиринде, муну менен мунайдын 1 баррелин 50 долларга чейин түшүрсө болот. Ак үй караштырып жаткан планга ылайык Венесуэланын мамлекеттик мунай компаниясын жарым-жартылай көзөмөлдөө маселеси каралган. Кеп өндүрүлгөн мунайдын көпчүлүк бөлүгүн өзүнө алуу тууралуу болууда. Шайлоо өнөктүгү учурунда Трамп мунай саясаты тууралуу башкача сүйлөгөн болчу. Ал баанын кымбат болушуна кызыктар болгон мунай тармагын колдоого алып, ошол эле учурда керектөөчүлөр үчүн аны арзандатуу керектигин да белгилеген. Николас Мадурону колго түшүргөндөн кийин ак үйдүн өкүлдөрү Венесуэланын жаңы бийлиги менен бейрасмий сүйлөшүүлөрдү башташты. Алар мунай жеткирүүнүн көлөмүн, өндүрүүнү көбөйтүү жана экспортту башкаруудагы АКШнын ролун талкуулашууда. Америка Кошмо Штаттарынын администрациясы Венесуэланын мунайын көзөмөлдөө менен Орусия жана Кытайды базардан сүрүп чыгарууга болот дешет. Мындан сырткары америкалык керектөөчүлөр үчүн күйүүчү май да арзандамак.